Азыр эми ошо мини разбор бизге сөзсүз түрдө керек, өзүн таанууда да. Мини разбор менен биз өзүбүздүн туулган күнүм эмнени айтып берип атат, менин атым эмнени айтып берет деген, анан менин жеке жылым эмнени билгизип атат дегенде мини разбор алган жакшы. Бул кичине кыска болсо дагы түшүнүк берет да, өзүн таанууда. Мисалы иши жүрүшпөй жатат деп коелучу, же бир келишим болбой жатат, же болбосо депрессияга түшүп атат деп коелу да. Бул өтө маанилүү, бул керек да, бул ар бирибизге керек экен. Кыскача өзүн таана алат. Мини разборго келгенде туулган күнү, айы, жылын эсептелинет да. Анан ага кошумча өзүнүн атын карап көрөбүз да. Аты эмне деп атат? Мини разбор болуш үчүн менден эмне керек? 600 сом төлөм жүргүзүп, мини разбор алат элем деп, бул жерде жазылып турган телефонго жооп берип коюңуздар дегенде, кандай убакыт же болбосо кайсы убакытта экенин тактап берип туруп, анан жооп бергенге даярбыз да. Бардык ушул разборларда да мини разбор алган жатам, менин датам момундай бир суроом бар деп тактык киргизип койсо дагы жакшы. Мен айтып берип коюңузчу эмес да. Жөн эле айтып коет дегенде дагы адамдар мен жөнүндө көп бир көркөмдөгөн бир мактоолорду айтат деп түшүнүп алышат экен да. Жок, действительно мен жөнүндө билгим келип атат, могу датаны айтсаңыз, моундай болуп жатат десе, разборго аябай жакшы да. Ушуга келсе. Разборду жакшы кылыш үчүн менден туулган күнүм, туулган жылым, атыңыз. Кошумча суроону берсе болот. Туулган күндү, айды, жылды сөзсүз түрдө жазабыз, анан атыңызды жаза кетпеңиз. Эгер биз мисалы өзүң жөнүндө билгиң келип атканда атыңа жараша затың деп коет кыргыздачы. Бул сөзсүз түрдө керек. Анан кийин тактык үчүн дагы бир суроо кошуп берип койсоңор жакшы. Ошентип мини разбор алган жакшы да. Мини разбордун учурунда видео менен дагы онлайн болгондо видео менен же болбосо аудио кылып деле жиберсе болот. Сөзсүз түрдө жүзүн ачып сүйлөшүү эмес да. Ошого жараша андан аркы маселеси да көрүнүп калат да. Көйгөй кайсы жерде болуп атат, кайсы маселе чечилбей жатат, же болбосо ал кайсы эмнеси артка тартып турат деген нерсени биз айдан же жылдан эле чыгарып коебуз. Анан ал жерде эмне болуп атат, өзүнүн жеке жылы болуп атпайбы? Жеке жылдын энергиясынын таасиринде эмне үчүн ушундай болуп жатканын билет адам. Ушинтип өзүн жакшы түшүнүк алып алат да. Биринчи жардам ушул нерсе. Демек өзүнүн күчтүү сапаттарын туулган күн аркылуу өзүнүн миссиясын, жеке жылын, матрицасын, ушу өзүнүн кандайдыр бир бүгүнкү учурдагы абалын бере алат экен да ушул. Ошондо туулган күнүндө өзүнүн мүнөзүн, же болбосо андагы программаны, же болбосо өзүнүн энергиясын билет да. Ал эми айы бул ага кошумча анын жылын чыгарып берет. Азыр жеке жылында эмне болуп жатат? Жеке жылында кандай максат коюш керек эле дегенди бул ай менен чыгарып келип алабыз да. Ал эми анын жылы болсо ал азыр кайсы учурга келип калды? Өсүүчүбү, токтоочубу, же кандай бир иш чараларды кыла турган нерселерди чыгарып берет да. Бул анын миссиясы болуп эсептелинип келет. Мисалы 33-кө чейин же болбосо 33-төн кийинки. Мунун баары сүйлөйт. Ошондо ар бир сан сүйлөп берет. Бул ошондо биз анын матрицасын карайбыз. Толук жазганда мунун матрицасы чыгат. Матрицанын ичинде оң солду теңдейбиз. Тараза ташты мындай коюп. Ошондо артыкчылыгы, кемчилиги, жанагы жолум болбой жатат, өзүмдү таппай жатам, же болбосо бир маселени чече албай жатам, же бизнес ачышым керек болуп атат, же болбосо мектепке баламды тапшырышым керек болуп атат. Ушул нерселердин баарын биз сан менен чечмелеп алабыз. Ушул разбордун учурунда суроого жараша маселелер каралат да. Балким биз 39-чу мектепке барган жатабыз. Бул мектеп бизге кандай? Таасири кандай тиет бизге? Мүмкүнбү деген нерсе дагы бар. Биз даже ошого чейин карасак болот. Бул өтө маанилүү. Мисалы мен Бишкек шаарына көчүп келдим. Бишкек шаарында мен өзүмдү начар сезип атам, же болбосо ишим жүрбөй жатат дегенде бул дагы каралат. Ушул маселени да карасак болот. Сандар илимине келгенде ар бир маселени санга коюп чечмелейбиз. Ошон үчүн мини разбор керек. Ошон үчүн биз мини разборго келебиз. Мини разбор бул экспресс разбор болот. Кыскача алып, тактыкты киргизүү болуп калат. Чындыгында мындан дагы толук кандуу консультация бар. Анын баасы башка, анда жандуу жолугушуу болот. Анда 3 жолу жолугушуу болот да. Экспресс консультация болгондо азыркы эле болгон сенин туулган күнүң, айың, жылың, атың менен чечилчү нерселерди айтып беребиз да. Ошон үчүн бул аябай жакшы. Бул жакшы мүмкүнчүлүк. Мындай нерсе жок. Эмне үчүн биз ушул нерсени кылып атабыз? Биз азыр 9-жылды жашайбыз.
жылда азыр 7, 8, 9 айына келдик. Биз жарым жылдыкты жашап койдук. Азыр биз кайра кызматка түшүшүбүз керек. 7 ай келип атат. Билип, мына 7 ай өтүп атат. Азыр биз билип билбей жасаган иштерибиз үчүн жооп берип атабыз. Эгер биз ошону кызматка кылсак, адамга кызмат кыла турган болсок, жан жаныбарга кызмат кыла турган болсок, бул абдан жакшы да. Жеке жылды билип алса бул андан жакшы. Эмне үчүн биз жеке жылды билип алышыбыз керек? Ошол жылга менин максаттарым бар да, максаттарым ишке ашчу жылымбы? Же мен койгон немемде ала турган нерсемди аламбы деген нерсем бар да. Жыл аябай жардам берет да. Ошон үчүн азыр жазып датаңарды жиберсеңер учурдан пайдаланып жакшы да. Гүлмайрам айтып кетпедиби, өздүк жыл депчи. Сиздин өздүк жылыңыз аркылуу сиз эмне иш аракет кылышыңыз керек айтып бере алабыз. Быйыл сиздин өздүк жылыңыз 9-жыл болсо, значит сиз жаңы нерсе ачканга болбойт. Эски нерселер эгер сиздики эмес болсо, значит ал нерселер завершается. Ар бир адам өзү төрөлгөндө программада туулган. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бирибиз планетанын таасири астында төрөлгөнбүз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү өзүбүз аңдай албайбыз. Эмне үчүн бул жоош, эмне үчүн бул чапчаң, эмне үчүн бул кычык сүйлөйт, эмне үчүн бул муштумун көтөрөт? Ушул нерселерди түшүнүш үчүн биринчиден, экинчиден биз кайсы профессияда иштесек жакшы болмок эле. Эмне үчүн акчабыздын дайыны жок болуп атат, тапкан ташыганыбыздын берекеси жок болуп атат. Мына ушуну билебиз, бул миссия деп коет. Кай жакта биздин профессиябыз болуш керек эле, кайсыл жакка барсак биздин тапканыбыздын берекелүү болот эле. Мына ушул жагын үйрөнөбүз. Андан кийин биздин атыбыздын энергиясы эмнени берет? Биздин атыбыздын энергиясы руль. Бараткан руль. Каяка баратсак, ошол атыбыздын энергиясы берет. Мисалы үчүн мен жана башта айтпадым, мен атым 4, значит отчужденность. Мен ушунча жасаган эмгегимдин баарын бир көмүскөдө жасашым керек да. Потому что менин башым ошону буруп атат ошол жака. Руль ошол жака буруп атат. Ошон үчүн сиздин атыңыздын энергиясы эң чоң мааниге ээ. Мисалы үчүн 2 деген 6 деген аттагы адамдар булар бактылуу үй бүлө, ийгиликтүү иш деген болот да. Биз ошон үчүн мен мисалы үчүн азыр атымды мына эми былтыр 6га өткөрдүм да. Эмне үчүн? Анткени ушун үчүн өткөрүп атам. Андан кийин бизде түстөрдүн энергиясы деп сиз жакшы суроо бербедиңизби? Кийимдин түсү эмне үчүн эмне маани берет депчи? Бизде аламда биз аламдын бир бөлүкчөсүбүз да. Алам бизди мындай бир кичинекей эле бир эме точкабыз да, биз алам үчүнчү точкабыз. Анан биз көрүнбөйбүз. Анан ошон үчүн биздин цветибиз бар ар бирибиздин. Алам бизди ошол цвет менен көрөт. Демек мен ошол өзүмдүн ылайыктуу цветим менен жүрсөм, өзүмдүн волнамда жүрөм да. То есть аламдан келаткан сигналдар, аламдан келаткан кабарлардын бардыгы өз орду менен болуш керек. Ал жакта өзүнүн закондору бар. Биз түшүнбөйбүз аны. Ошон үчүн именно ушул сүтса илиминде бизге түстөрдү берип атат. Сенин түсүң ушул түстү кийсең, сен энергияң жакшы болот эле депчи. Көп нерсени кээде биз илгери апаларыбыз айтчу эле го. Эшикти кулаштаба дейт. Эмнеге десең болбойт деп коет. Эмнеге деп сурасаң болбойт деп коет да. Бул цвет деле ушул сыяктуу. Биз көп нерсени минтип келип болбойт деп коебуз, же болбосо ушундай кылсаң болот деп коебуз. Цвет да ошол сыяктуу болуп атпайбы? Сен кызыл цвет кийсең, энергияң сонун болот, көтөрүлөт деген сөз да. Ушул эле. Анткени биз энергиябыз канчалык өйдө көтөрүлүп турса, энергия деген бул акча, энергия деген бул ден соолук, энергия деген бул жолуң ачылат деген сөз. Потому что биз энергиябыз төмөн болсо, биздин жолубуз дайыма жабык. Өзүнөн өзү эле өзүбүздүн жолубузду өзүбүз жаба беребиз. Башка киши жаппайт, өзүбүз жаба беребиз. Андан кийин биздин календар жөнүндө токтолсок, биздин өздүк жылыбызды билбей туруп иш кылганда, бул навигатор жок иш кылуу деген сөз да. Календар бул навигатор бизге. Оң жакка барсаң, азыр мынча метрден оң жакка буруласың, анан сол жакка буруласың, анан дальше деп көргөзөт атпайбы? Ошо календар менен кеткенде биздики бүт баары правильно последовательный действие менен кетет, ишибиздин баары туура болот. Болбосо биз навигатор жок баратканда мындай сокур киши кетип бараткандай эле кете беребиз. Анга түшкөндөн кийин түшүнөбүз, түштүк депчи. Календар бар болгондо биз уже заранее навигатор менен бараткандай сезсеңиз болот, туура барасыз да. Бул курста мини разбор бар, белек. Бул курска келгендерге менден лично мини разбор болот. Мини разбор бир 15-20 мүнөт созулат. Ошондо сиз өзүңүздүн, балдарыңыздын мүнөздөмөлөрүн кыскача билип аласыз. Өзгөчө стрессте болгон адам, иши жүрбөй аткан адам, жанын коерго жер таппай аткан адамдар биринчи очередь ушул илимге келет. Бул илимге курсагы ток, жашоосу беймарал киши келбейт.
Көпчүлүк учурда ушундай. Мүмкүн жашоосу беймарал, баардыгы жайында болгон адам келиши мүмкүн, алар экилер келиши мүмкүн. Экилер тубаса психологдор да. 4төр келиши мүмкүн, 4 менен 7. Булар изденүүчүлөр. Калган сандардын курсагы ток болсо келбей деле коет. Өзгөчө 3, 8, 6 дегендер башын оорутпайт. Анткени курсагы ток, кийими бүтүн, оокат жайы жүрүп атат, мунун мага кереги жок дейт. Өзгөчө кыргыздар мындай баардык нерсе бүтүп, такыр жол табылбай калганда издейт да, изденип баштайт. Көбүнчө ошолор келет бизге. Такыр жол таппай калганда, айласы курганда анан келишет. Эмне үчүн биз ушундай абалга чейин жетебиз? Анткени биз көп учурларда илимге маани бербейбиз. Илимге маани бербейбиз. Любой нерсени, мисалы үчүн машинени деле биринчи окуп, анан право алып, анан рулга отурабыз да. А биз жашоодо антпейбиз да. Жашоодо биз билбейбиз. Үйлөнөбүз, жайланабыз, күйөөгө тийебиз, аял алабыз, бирок дальше кантип жашашты билбейбиз. Толтура акчаларды табабыз, базарга барып алып, миллиондогон акчаларды табабыз, бирок аларды башкарганды билбейбиз. Анткени анын окуусун окуган эмеспиз. Ошол сыяктуу эле сүтса илимин дагы билбей туруп, дальше жөн эле кете берген, бул жөн эле көзүн таңып алып жашаган деген сөз. Эгерде сиз бул жака келип алып окуп алган болсоңуз, болгон 3400 сомго сиз жолдошуңуз ким экенин, балаңыз ким экенин, кайненеңиз ким экенин, апаңыз ким экенин, алар эмнени каалап атат сизден, эмнени жогору көрөт, эң баалуу нерсе эмне? Мисалы үчүн бирөөсү үчүн акча баалуу, ага акча берсеңиз ал сизди жакшы адам деп ойлойт. А бирөөсүнө көңүл баалуу, а бирөөсүнө жөн эле комплимент айтып койсоңуз болду, учуп кетет. Ушинтип сиз ар бир адамдын өзүнүн тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. 9 башка адам, 8 миллиард адамды 9 башка адамга бөлүп атпайбы? Топторго бөлүп атат. Демек ошолордун каалоосун билип аласыз. Ал каалоосу аркылуу сиз ар бир адамдын тилин билесиз. Жана 5 языков любви деген китеп бар го Чепмендин. Ошол сыяктуу эле сиз ар бир адамдын тилинде сүйлөгөндү үйрөнөсүз. Бул деген эң чоң байлык да. Сиз башка адамдын тилинде сүйлөй алган, башка адамдын болун түшүнө алган, башка адамдын проблемасына ачкыч менен ачып бере алган. Демек сиз бул көйгөйүмдүн ачкычы курсунда именно башка адамдардын дагы өзүңүздүн дагы көйгөйүңүздү чече турган бир гана ачкычты табасыз. Бир ачкыч менен бардык көйгөйүңүз чечилет. Бардыгы. Биринин аркасынан бири чечилип кете берет. Бир эле санаа санын үйрөнгөндөн кийин экинчиси миссия, анан сфера, аттарыңыз, календарь, түстөр, жалпы бардык ден соолук жаатынан проблема болуп атат, ошонун баары ачылып кете берет. Мисалы үчүн сизде ден соолук жаатында проблема болсо, кулагыңыз дүңгүрөп, ооруп атса, башкалардыкы ооруган жок. Кээде күз болгондо эле жоолук салынып аласыз, эмне болсо кулагым ооруп атат дейсиз. А жаныңыз дагы ысып атат. Эмне жоолук салынып алдың дейт, түшүнбөйт. А көрсө, сиздин именно ушул санаа саныңыздагы сизге тиешелүү оору, башкача айтканда сиздин эң алсыз жагыңыз кулагыңыз. Ошону түшүнөсүз сиз. Эмнеге эле менин кулагым ооруй берет деп. Же болбосо, кээ бир адамдар инсульт, инфарктка жакын болот. Баардык адамдар эмес. Именно сиз жакын болосуз. А эмне үчүн сиз инсультка, инфарктка жакын экениңизди мына ушул курстан билесиз. Кээ бир адамдар ашказаны ооруй берет. Баарыныкы оорубайт. Кээ бир гана адамдар ооруйт. Алар дагы түшүнөт эмне үчүн ооруп атканын. Кантип ошол ситуациядан чыгыш керекти дагы ошонун жол жобосун ушул сүт сай илими менен түшүнүп кетесиздер.